Дени сак мамиледе бүгүн кайрадан финансылык сабаттуулук тууралуу өтө бир кызыктуу темада жеке тажрыйбама таянып ойлорумду бөлүшөм. Бүгүнкү тема негизи эле финансылык сабаттуулук деген негизи эле өзү кандай түшүнүктү камтыйт, андан сырткары да финансылык эркиндикке чыгуунун негизи кандай жолдору бар, негизги мен билген 4 жолун айтып берем да. Анан бизде финансылык сабаттуулук десе эле негизи эле ушундай финансылык эркиндикке чык десе эле дароо ушундай шумдук формулаларды билип кадимки жана финанс адисине барып сөз кеңеш керек экен деген кептер пайда болот да. Бирок чын-чынына келгенде, эгерде ошол эле финансы дүйнөсүн мисалы 5 жаштагы бала түшүндүрө тургандай сөзгө алып келип түшүндүрүп бере турган болсоң, ал финансы деле кадимки биз мындай күнүмдүк чайга отуруп чай үстүндө сүйлөшө турчу эң жөнөкөй темалардын эле бири да. Финансылык сабаттуулукту деле негизи кыргыз аң сезимдүү кыргызчылыктын негизи сөздөрүнүн түбүнө кире турган болсок, финансылык сабаттуулукту мындай сарамжалдуулук менен дагы байланыштырып, кыргыздар окуу билим мектептери ачыла электе, мисалы керек болсо тамга тааныбаган абалда дагы элдер кыргыздар, мисалы эң жөнөкөй биздин ата тегибиз дагы финансылык сабаттуулуктан билими бар болчу да. Бул эң жөнөкөй, аны сарамжалдуу колдонуу деп айтышчу да. Анан ушул эле негизи эле финансы дүйнөсүндө финансылык эркиндикке чыгуу деген нерсени жөнөкөй 5 жаштагы бала да түшүнө тургандай абалда бир 4 жөнөкөй бир тепкичин айтып берем да. Эми буга чейин да балким финансылык сабаттуулук боюнча видеомду көргөн болсоңор мени таанысаңар керек. Менин атым Айсулуу. Эл аралык финансы дүйнөсүндө иштеп атканыма 10 жылга жакындап калды. Өзүм Бишкектеги Ала Тоо университетинин финансы бөлүмүн бүткөм. Андан кийин Түркияда, Стамбулда, андан кийин Канадада, Монреалда, Торонто жана Монреаль шаарларында финансы дүйнөсүндө иштеп келем. Анан ошол тажрыйбаларыма таянып дагы, андан сырткары дагы өзүм жолдошум Арстан экөөбүздүн үйдөгү жеке финансын башкаруудагы кандай бир баалуулуктарыбыз бар, мындай жашоодо мамилелерде дагы аял күбөсү катары мындай баалуулуктар, принциптер боло турган болсо, ошо финансын тейлөөдө, үй бүлөнүн бюджетинде дагы мындай принциптер болот да. Ошол экөөнү айкалыштырып анан силерге бергенге аракет кылам. Видеонун аягына чейин уксаңар абдан кубанам. Анан видеонун акырында суроолоруңар болсо сөзсүз түрдө комментарийге жазып, эгер бул видео жаккан болсо лайк басып, анан жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз биз үчүн сонун колдоо жана жардам болот. Ал эми эң биринчиси, кеттик, кыскача бат-баттан айтып берейин. Финансылык эркиндик деген нерсе негизи эле биздин финансылык мээбизге кире турган болсок, чын эле мындай акыл эсиңдин финансыдан эркин болуп чыгуусу, өзүңдү финансылык боштондукка эң биринчи деңгээлде чөнтөгүңдү эмес, мындай аң сезимиңди, түшүнүүңдү чыгаруу деген сөз да, финансылык эркиндикке жана freedom of mind деп коет го. Ошол так эле ошол сыяктуу англис тилинде өзүңүн акыл эсиңди финансыга болгон белгилүү биздин коомдо ушундай деген, мисалы байлар жаман кишилер деген сыяктуу стереотиптерден арылуу да. Анан эң жөнөкөй, мисалы бизде дагы мен акча чогултканды билбейм, акчамды сен сактап турчу, үйдө турса коротуп салам деп, мындай акчаны да мындай коркунучтуу, бир корко турган бир нерсе катары дагы көргөн түшүнүктөр бар да. Мындан экинчи мисалы байлар начар дей турган болсок, булар акча таба турган киши, жаман кишилер акчалуу киши болот дегенде эле сөзсүз түрдө адамгерчилигиңди жоготуп, коррупционер болуп кетесиң деген сыяктуу түшүнүктөр болгон үчүн да мындай акча тапкандан, байыгандан да коркобуз да. Мисалы менде ошондой түшүнүк бар болчу. Эң жөнөкөй айлыгымды дагы жумуштан сүйлөшүп, мисалы айлыгымды көтөр деп айтканда, керек болсо мисалы университеттен жаңы жумуштан окууну бүтүрүп, анан университетке жаңыдан жумушка кирген кезимде эсимде, айлыгымды сурагандан да уялчумун да. Бирок чын-чынына келгенде мен ошол жерде 30 күн, мисалы айда 30 күн эмес, эми 20 канча күн активдүү түрдө иштеген болсом, мен ошол жерге өмүрүмдү берип, эмгегимди коротуп, билимимди коротуп иштеп атам да. Анан ошол жерге эмгек акымды сурагандан да уялчумун да. Мисалы ошол сыяктуу эркиндиктерге чыгуу да. Мисалы акча короткондон да коркуу, акчаны башкаруудан коркуу. Акча деген нерсе негизи эле коркунучтуу нерсе эмес. Сен акча үчүн иштей турган эмес, акча сен үчүн иштей тургандай бул абалга алып келүү да, эркиндикке чыгуу. Негизи эле биз мисалы жолдошубуз менен, балдарыбыз менен, ата энебиз менен кандай дени сак мамиле курганга аракет кылсак, мисалы жумушта да кесиптештерибиз менен дагы мындай белгилүү бир адептүүлүккө таянып, белгилүү бир мындай кесиптик эрежелерге таянып мамиле курганга аракет кылабыз го. Ошол сыяктуу эле акча менен да мамиле курганды үйрөнүш керек да. Эң негизгиси ошол биздин коомдо, өзгөчө биздин коомдо калыптандыртып койгон ушундай
стереотиптерден кутулганга аракет кылыш керек да. Мен мисалы эң жөнөкөй жакында эле Инстаграмда телеграм канал, жабык телеграм канал ачып, анан айына мындай акылуу ачып баштадым да. Мага жеке убактарда аябай көп суроолор келип аткандан, анан бирден жооп бергенге мүмкүн болбой, анан мүмкүн болсо кичинекей жабык чөйрө куруп, анан ошол жерден суроосу болгондорго жалпылап бир видео форматында жоопторун бөлүшсөм, окуган китептеримдин конспекттерин ошол жерде берсем, балким пайдалуу болот беле, суроолоруна жооп алат беле деген жакшы ниетим бар. Бирок кичинекей эле мындай символдук түрдө айына жазыла турган акча кое турган болсо да, мен ошондо уялдым да. Анан ошондо ойлонуп калдым, көрсө мен акча тапкандан да уялат турбаймынбы? Демек бизде коомдо мындай бирөөдөн акча, дайыма бир нерсени эл үчүн иштеш керек, эл үчүн кызмат кылыш керек жана элге жагыныш керек деген сыяктуу түшүнүктөр менен чоңойгонубуз үчүн өзгөчө биздин коомдо айымдар мындай жакшы кыз болушуң керек, анан барып жакшы келин болушуң керек, анан барып күйөөңө барып кызмат кылышың керек, анан күйөөң деген жакшы оокат кылбасаң, сонун тамактарды жасабасаң, кыйын аял болбосоң, төшөктө окумуш аял болбосоң, мисалы эң жөнөкөй эле 2 күндөн кийин тээп айдап чыгып салат деген сыяктуу түшүнүк болгон сыяктуу эле ошол нерселердин баардыгы келем көрсө, мисалы эң жөнөкөй мындай акча тапкандан да уялуу деген нерсе бар экен да. Эми эл эмне деп ойлоп калат, тууган туушкандарым эмне деп ойлоп калат, канча жылдан бери менин баракчама жазылган, мисалы мен жазуучу деп тааныган катталуучуларым эмне деп ойлоп калат деген сыяктуу. Андан сырткары дагы, анан эгер эл эмне деп ойлоп калат деген нерседен да алыстап сыртка чыга турган болсо, эң жөнөкөй акча тапкандан уялат экем да. Себеби менин айлыгым бар, айлык алган күнүмдүк жумушум бар, эми кошумча бул өлүп баратабы деп ойлойт деп дагы коркот экем да. Анан ойлонуп отуруп, көрсө ушу финансылык сабаттуулук, өзүм канча жылдан бери финансы дүйнөсүндө иштесем дагы, миллиондорду, миллиарддарды эсептесем дагы, эң жөнөкөй менин акыл эсим дагы тээ аң сезим түпкүрү дагы деле ушундай финансы, акча боюнча мындай эркиндикке толук чыга элек экен деген нерсеге келдим да. Анан ошол үчүн эгерде сизде кандайдыр бир ушундай акчага тиешелүү стереотиптериңиз болсо, мисалы акча короткондон корксоңуз, акчаны башкаргандан корксоңуз, мисалы эң жөнөкөй айлыгыңызды сурагандан корксоңуз, айлыгыңызды көтөрткөндөн корксоңуз, ушундай мындай балама кандай акча башкарганды бериш керек, акча коркунучтуу, балама финансылык сабаттуулукту кантип үйрөтөм деп өз алдыңызча паника болуп коркуп аткан болсоңуз, ушундай стереотиптерден, эркиндиктерден биринчи чыгуу да. Анан ошол акчаны жаман нерсе эмес, акчаны мен колдонгонду үйрөнөм, мен акчага эмес, акча мага иштейт деп мээңизди бошотуп, анан эркиндикке чыга алсаңыз, андан сырткары, андан аркы келе турчу билимдер дагы, маалыматтар дагы сиңимдүү болот да. Анан кийинки тепкичтерди дагы түшүнө баштайсыз да. Анан экинчи тепкич болсо, бул карыздардан кутулуу. Эми баарыбыз эле карыз деген биз үчүн оорулуу тема, өзгөчө биздин коомдо карыз алып тойго барабыз, карыз алып той беребиз, карыз алып үй ремонттойбуз, карыз алып чет өлкөгө чыгабыз. Ушундай карыз ала берген баарыбыз деле, мен деле далай жолу карыз алгам, мисалы студент кезимде досторумдан, туугандарымдан кайра бергем. Ошол сыяктуу эле мындай карыз ала берүү мындай бизде мындай көнүмүш адатка айланып калган да. Анан ошондо биринин шапкесин бирине кийгизип деген сыяктуу сөз бар го. Анан ошонто берген үчүн карыздардан, улам бир карызды ала бергенден коркпогондук дагы бул бир финансылык жактан бир сабатсыздыктын да негизине алып келет да. Ушул эгерде азыр ушул тапта карыздарыңыз боло турган болсо, ошолордон кантип кутулам, анан дагы жаңы карыз албаганга кандай аракет кылам деп. Анан карыз алуу дегенде да финансы дүйнөсүндө, мисалы эгерде сиздин бир бизнесиңиз бар болсо, мисалы эң жөнөкөй, мисалы СММ адисимин деп ойлоңуз да. Жөн эле мындай телефондон, интернеттен акча табайын деп аракет кылып атасыз. Ошон үчүн мисалы жөнөкөй эле бир жакшы телефонго ыктыяжыңыз бар. Анан мисалы ошол телефонду карызга алып, бул телефон мен үчүн иштейт. Мисалы мен 50 000 сомго телефон сатып ала турган болсом, мен 50 000 сомду жакынкы 3 айда табат экем. Телефон өзүн актайт деп мисалы бизнес катары көрүп карыз алган башка. Анан жөн эле мисалы айфондун жаңы модели чыгыптыр деп, анан тапкан айлыгыңыз мисалы 30 000 сом болсо, анан 100 канча миң сомго телефон алып сатып алып, анан 2 жыл 3 жыл кутула албай жүрүү да. Мисалы ушул эки карыздын дагы мындай анализдеп карап көрсөңүз, сиздин кайсы карыз сиз үчүн иштеген да, сиз мындай инвестиция катары мындан ары ушул карызды алсам, ушул акча дагы да туйт деген. Карыз дегеним эми кредит же болбосо туугандардан алып туруу, жана процентке алуу, ломбардка баруу, карыздардын да түрлөрү бар да. Анан ошо негизи эле жалпы карыз деп айтып коеюн. Анан ошол жерде да карыздарыңызды анализдеп, мен үчүн бул карыздан мага кандай пайда алып келет, мен чыгашага чыгып калбай тургандай кылып бул акчаны
же буюмду баары бир алмашып алып атасыз да акчагачы. Ошол нерсени анализдеп, мунун аркасында мага эмне келет деп ойлонгонуңуз аябай маанилүү да. Биздин Арстан экөөбүз дагы мисалы эгер бир нерсеге карыз ала турган болсок, биз сөзсүз түрдө ойлонобуз. Анан карыз деген жаңы дагы азыр чет өлкөгө чыгып аткандарга азыр ал эмес, Бишкекте деле аябай өнүгүп сонун болуп калыптыр. Мисалы такыр кагаз акча колдонбой калдык да, жалаң эле банктарда карточкалар менен жүрүп калдың. Анан Бишкекте деле азыр кандай билбейм, бирок чет өлкөдө мисалы Канадада жашасаң же Америкада жашасаң жана кредит карталарын алган аябай оңой да. Жөн эле берип коет. Мисалы менин 2-3 кредит карталарым бар. Ар биринде мисалы $20,000, $15,000, дагы бирөөндө дагы 20 канча миң доллар кредит лимиттерим бар да. Мисалы ошого чейин акча карызга ала алсам болот да. Анан бирок өзүңдү тизгиндебесең, ошол баары карыздын баарын алып алсаң, анан аны мисалы иштетпей тургандай кылып колдоно турган болсоң, мисалы алып барып эс алып келип салсаң, же болбосо кийим кечек алып салсаң, же шарактап той өткөрүп салсаң, ал кайра ал акча сен үчүн тууп атпай, сенин чөнтөгүңдөн минуска чыгарып атат да. Ошол үчүн ошондой мисалы кредит карточкаларын дагы алганыбызда, мисалы мен 3-4 кредит карточкаларым бар, мисалы банктардан алган. Бирок аларды мен аябай мындай контролдоп колдонгонго аракет кылам да. Бир карточкам үчүн ушуну эле төлөйм, бир карточкам үчүн ушуну эле төлөйм деп, ар бир карточкамдын дагы мен үчүн кызмат кыла турган функциясы бар да. Ошол сыяктуу эле карызга алган атканда аябай анализдеп, бул карыз мен үчүн эмнеге керек деп. Бизде мисалы аябай көп көйгөйлөр бар. Мага жеке катта да Инстаграмда аябай көп жазышат. Үй бүлөлүк маселелер жазганымда өзгөчө жаш жубайлар жазышат. Ата энебиз болбой той өткөрөбүз деп 300-400 киши чакырып карызга кредит алып, анан той өткөрүп салган. Бирок азыр тойду кайра төлөш үчүн биз Москвага иштегени кетип атабыз. Азыр ошо карыздарды кутулгула деп кетип атабыз. Ата энебиздин аркасында ошо карызды төлөй турчу каражаты жок эле алып коюптур. Анан той дагы өзүн актаган жок, ошончо акча түшкөн жок. Эми кандай кылабыз, бул маселени билгенде биз мындай үйлөнүү тойлорду өткөрбөйт элек да деп, мисалы эң жөнөкөй кыз узатып өткөрүп, кызым такыр шагы сынып калбасын деп дүңгүрөт той өткөзүшүп ата энелер кредит алышат. Андан кийин кызы турмушка чыккандан кийин төлөшпөйсүңбү деп сурагандар дагы бар экен. Ал эле эмес, мына ата эне болбосо дагы кээ бир жаштар өзүлөрү дагы ошондой үйлөнүү той өткөрүп, ушинтип ата энебиздин алдынан өтөлү, жанагындай лимузиндерге чөөлү, укмуш аппак көйнөктөрдү кийели, ресторандарга баралы деп той өткөрүп алып, анан тойдун эртеси болоорун дагы унутуп калышат да. Анан мен байкашым боюнча жүздөгөн миңдеген каттарды алдым. Анан ушу үй бүлөдөгү көпчүлүк ызы чуулардын негизде ушундай ойлонбой карыз алгандын, анан карыздын кесепетинде бүгүн той өткөрдүң, жедиң, майрамдадың, анан ал күндөрдүн да эртеси келет да, анан ошол убакта даана төлөөгө келгенде каражаттарды мурун алдын ала бюджеттеп алынбаган үчүн, мындай себепсиз алынган карыздар болгон үчүн анан ошону төлөп атканда дагы кыжаалат болушуп, анан бир топ уруш талашка алып келет да. Анан өзүңөр деле билесиңер да, карызың болсо тынч уктай албайсың, мындай ушу карызды бериш керек эле деп, анан дайыма мындай минуста жашап аткан болсоң, өзгөчө тапкан акчаңдын баарын эле карызга төлөп аткан болсоң, баары бир сенин менталдык абалыңа таасирин тийгизет да. Анан үй бүлөңө сөзсүз түрдө ошол абалың, стресс болуп атканың, акчанын айынан баары бир үйдө мисалы төгөйүңө болгон мамилең, андан кийин эң маанилүүсү балдарыңа болгон мамилең дагы аябай өзгөрөт да. Анан бала деген төрөлгөндөн кийин бакубат үй бүлөдө чоңойгонго ата энесинин мындай стресс болбой жакшынакай шартсыз сүйүү берип, кучактап, өпкүлөп чоңойтконуна акылуу да адам катарычы. Анан ушундай керексиз бир коом үчүн, эл эмне дейт деген үчүн мындай карыздарды анализдебей алып, анан ошо балдардын да бактысыздыгына, анан бактысыз бала, сүйүүгө толбой чоңойгон бала кийин дагы ошо өзү сүйө албай же сүйө турган бирөөнү кабыл ала албай сүйүүсүнчү, анан жан дүйнө жараттуу болуп адамдар, коомдо ошондой адамдар аябай көп болуп кетип калып атабыз да, тилекке каршы. Ошол үчүн финансылык эркиндикке чыгуунун экинчи тепкичи, биринчи акыл эсиңди жанагындай стереотиптерден арылып, мээңди бошоткондон кийин анан чөнтөгүңдөгү жана карыздардан кутулуу да. Анан эгер азыр көп карызыңар бар болсо, ошолорду кутулуунун үстүнөн иштеп, анан кандай убакта мен карызды эффективдүү мен иштей турган абалга алам дагы, жанагындай мага кайра мени тескерисинче чөнтөгүмдү омурайтып кете турчу эмес, карызды дагы эффективдүү колдонгонду үйрөнөм деп, ошол туурасында да ойлонуп баштасаңар болот. Бул карыз кредит темасын мен өзүнчө дагы бир видео кылып өз алдымча айтып берейин. Сиз төмөндө суроолоруңарды комментарийде жазып койсоңор, бул үчүн өзүнчө материал даярдап атам да азыр.
Андан кийин үчүнчү тепкичи финансылык эркиндиктин бул эми өнүккөн өлкөлөрдө абдан популярдуу нерсе. Анан биздин Кыргызстанда деле ошол нерсени мындай мен мисалы эң жөнөкөй тил менен айтып берем. Мындай 5 жашта бала түшүндүрө тургандай, менин мамамдын дагы дайыма жасап, дайыма ошол принципинин аркасында тура турчу нерсе бул 6 айда, мындай жакынкы 6 айда бир караңгы күн келе турган болсо, ооруп калсаңыз же жумушуңар болбой кала турган болсо, же бир кырсыктап кала турган болсоңуз, сиз иштебей калган убакта жакынкы 6 айда сизди бага турчу бир фонддун жөнөкөй бир акча чогулткан бир кассаны деп коеюнчу, ошол бир акчаны сактап коюу деген нерсе да. Мисалы эгер сиз азыр жумушуңуз жок болуп кала турган болсо, мисалы 6 айга квартираңызды, мисалы ижараңызды төлөй турган же болбосо балдарыңыздын мектебин төлөй турган мындай күнүмдүк каражаттарыңыз бар да, белгилүү да бир айда канча акча корото турганыңыз. Мисалы эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол караңгы күнгө деп бир өзүнчө бир эсеп ачып ошол жерге чогултуп баштаган абдан маанилүү да. Эгер кокус эми бүгүн барбыз, азыр мисалы чындыгыбыз бар, мен ушул жерде видеону тартып отурам, сиз көрүп отурасыз, бирок эртең азыр 1 сааттан кийин эмне болуп кетет биле албайбыз да. Ошон үчүн кокус бир караңгы күн келе турган болсо, мен кыйналып калбагыдай, кризиске түшүп ар кимден мындай орой айтканда карайлап акча сурап калбагыдай абалда жок дегенде 6 айга жете турчудай, такыр тийбей коюп кое турган мындай караңгы күнгө деген акча сактап коюу маселеси да. Бул нерсени мисалы банкта бир эсебиңизди ачып, атайын ошол 6 айлык деп атап коюп, же болбосо мындай жөн караңгы күнгө же кокустук деген сыяктуу бир эсептин атын атап коюп, анан ай сайын акча чогултуп турсаңар болот да. Анан бул нерсени мисалы банктагы эсептерди аябай колдонгонду жаңыдан эле үйрөнүп келатат. Менин мамам дагы деле айылда жашайт, бирок мен кичинекей кезимден эле бир мамамдын мындай кадимки эле кутуларды сырты башын скотчтоп чаптап коет, же болбосо эски термосторду да колдонуп жүрдү. Ошо ашк акчаларын салып коет да, дайымачы. Дайыма жок дегенде үйдө бир 15-20 миң сом акчасы болот да. Бул деген силер эми алыста жашап атасың, сен Канадада жашап атасың, менин иним Бишкекте жашап атат. Кокус бир нерсе болуп кетсе, бизге акча керек боло кала турган болсо, мисалы энең карып калды, анан азыр доктурга апара калыш керек болсо, же эми ар кандай бир нерселер болуп кетет да. Ошондо дароо силерден мисалы же үйдө кородогу малдарды сатып ийгиче, же силер кайра бизге акча салып ийгиче ала калып эле бирөөдөн суранбай колдоно калайын деп, анан дайыма бир караңгы күн деген акчасы бар да. Анан эгер ошонусун бир кээде туугандар карызга сурап алып кетип кала турган болду, баягы акчаңа бере турчу десе, кайра алып келишпей ошол жерде туруп турса жакшы болот эле деп мындай асан кайгы боло берет да. Анан мамамды эми биз барбыз го, биз түрүбүз го, бир нерсе болсо беребиз да, анан эми дайыма 7/24 эле онлайн болуп атпайбызбы, салып ийебиз да деп эле ушинте берчүмүн да. Анан башындачы, анан кийинчерээк өзүм балалуу болгондон кийин анан биздин жолдошумдун чоң атасы каза болду 2 жыл мурун. Анан биз Кыргызстанга бир суткада жеткенге туура келди да. Ошол убактарда мисалы дароо Кыргызстанга бардык. Анан дагы жакшы, биз Арстан экөөбүз мисалы каражатыбыз болуп, дароо билет сатып алып Канададан Кыргызстанга учуп барганга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Анан кокус эгерде ошондой мүмкүнчүлүгүбүз болбогондо эмне кылат элек, көрсө ушундай бир кокустук боло турган болсо, сөзсүз түрдө эле ишиң болбой кала турган болгондо деле эмес, мындай жакындарың кырсыктап кала турган болсо да, бир нерсе керек болсо, ушундай караңгы күнгө акча керек турбайбы деп анан мамамды такыр жектебей калдым да. Көрсө бул айылда жашаса деле дүйнөдөгү заманбап өнүккөн өлкөлөрдөгү адамдар финансылык сабаттуулукта ошондой финансысын башкарууда кандай принцип менен жашай турган болсо, менин мамам да дал ошондой принцип менен жашай турбайбы, бул сонун нерсе турбайбы деп анан Арстан экөөбүз дагы мисалы ошондон кийин мен бир канча жылдан бери сактап аткан, менин бир эсебим бар, ушул жерге мындай жөнөкөй акчалар салып коем да. Айына мисалы $200-300 болсо такырын ыргытып коем да. Эми биз доллар менен акчаны, айлыгыбызды доллар менен алганыбыз үчүн $200-300 деп айткан оңой болуп атат. Себеби бул жердеги акчанын кымбатчылык менен Кыргызстанда кымбатчылыктын айырмасы бар да. Мисалы $200-300 келе турчу нерсе Кыргызстанда келбейт. Кыргызстанда $200-300 келе турчу нерсе Канадада келбейт да. Мындай кымбатчылык, мындай баалуулуктарды айтат да. Мисалы 2-3 миң сом ыргытып коем айына деген сыяктуу түшүнсөңүз, кабыл алсаңыз болот да. Мисалы ай сайын айлыгымдан 1 миң сом, 2 миң сом ошол жака салып коем. Анан керек болсо, ал баары бир эле сиздин акчаңыз, анан керек болот кала алган болсо колдоно калам дегенгечи. Өзгөчө балдарың бар болгондон кийин бул нерсе аябай маанилүү экен да. Анан бул эми жана англис тилинде дагы мындай liquid asset деп коет да. Мындай акчага мүмкүн болушунча акчага алма, акча же болбосо акчага
алмаштыра калганга оңой нерсе болуш керек да. Ошол үчүн мисалы бизде эми эң жакшысы эле ошо эң liquid деген, эң мындай ыңгайлуу, эң жумшак, liquid деген мындай суюк деген нерсени түшүндүрөт да. Англис тилинен түптөс деп оторгондо, кыргыз тилине мындай колдоно алганга оңой деген сөз десеңиз болот да. Мисалы акча чогултуп, мисалы банкка эсеп ачпасаңыз да үйдө бир жерге 10-20 миң сом сактап коюп турсаңыз ай сайын аябай кереги тиет да. Бул дагы бир финансылык сабаттуулуктун аябай жакшы бир адаты да. Андан кийин эң төртүнчүсү болсо жанагы биринчи мээңди эркиндикке чыгар, экинчи карыздарыңан кутул, анан үчүнчү караңгы күндө болуп кала турган болсо ошол жерге эсепти сактап кой деп айткандан кийин анан төртүнчүсү анан ашкан акчаңыз калганда бүт баардык каражаттарыңызды бүгүн жылды айлык корото турчу акчаларыңыздын баарын коротуп бүткөндөн кийин анан чөнтөгүңүздө ашк акча калганда анан ошону инвестиция жасаганды үйрөнүү бул финансылык сабаттуулуктун ошо 4 катмарынын эң негизги 4-катмары да. Анан бул нерсенин дагы ар бирин өз алдынча, мисалы биринчисине финанстын психологиясына, мисалы акчадан коркуу деген сыяктуу түшүнүктөрдү өзүнчө видео кылып айтып берейин. Экинчисине мисалы карыздардан кутулуу, карызды кандай, кредит аларда эмнелерди ойлонуу керек деген теманы өзүнчө айтып берейин. Анан мисалы бул эң акыркы инвестицияларды кантип жасоо керек деген темаларда өзүнчө биздин Кыргызстанга интерпретациялап айтып бергенге аракет кылайын. Анан силерде болсо суроолоруңарды жазсаңар болот да. Анан өзгөчө жана бюджет темасында да аябай көп суроолор келип атат. Эгер мүмкүн болсо төмөндө суроолорду жазып койсоңор комментарийде, анан мага кайра ошо суроолорду чогултуп туруп кийинки видеодо жооп бергенге, кыпчыйып кеткенге силердин суроолоруңарда аябай чоң жардам болот да. Эми мүмкүн болушунча контентти силерге да жаккыдай, анан мага да ошол эле учурда рахат алып келгидей, мындай экөөбүз тең иштей турчу, так экономиканын тили менен айтканда жанагы көрүнбөс кол деп коебузга, invisible hand, сизге да бизге да жага тургандай мындай нерсе болсо жакшы болмок да. Анан ошол инвестиция деген темасы, анан бул инвестицияны качан жасайсың? Эгер каражатыңды жакшы колдонгон болсоң, кире турган кирешеңди жакшылап колдонгон болсоң, коротуп атканда сарамжалдуу болгонго аракет кылсаң, анан түбүндө акча калат да өзүңөчү, ашк акча. Анан ашк акча калтырганга аракет кылсаң, анан ошол нерсени инвестиция кыласың да. Анан жок нерсени инвестиция кылууга болбойт. Ошол үчүн биринчи 3 тепкичти, мен айткан 3 тепкичтин үстүнөн иштеп, оңолгондон кийин анан 4-тепкичке инвестицияга акча калат да. Ошол үчүн мага мисалы финансылык сабаттуулук боюнча суроого келгенде эле дайыма каякка инвестиция жасаш керек деп эле сурай беришет. Анан бирок канча акчаңыз бар инвестиция жасаганга десем, азырынча инвестиция жасаганга акчам деле жок деп айтат да. Демек эгер инвестиция жасаганга акчаңыз жок болуп атса, демек мен айткан биринчи, экинчи, үчүнчү тепкичте өзгөчө биринчи, экинчи тепкичте көйгөйүңүз бар да. Биринчи, мисалы акча тапкандан уяласыз, акчадан дагы деле эркиндикке чыга элексиз да, мындай менталдык жактан чыга элексиз эркиндикке. Анан экинчиси, карыздарыңыз бар. Демек карыздарыңыз бар болсо, демек сиз акчаны, каражатты туура колдонгонду бир аз жакшыраак биле албай атасыз да. Бул өзүнчө дагы бир материал даярдап койдум. Жумасына бир видео кылып бөлүшкөнгө аракет кылып атам. Анан мисалы акчаны да кантип коротконго аракет кылыш керек, аны өзүнчө айтып берейин. Анан суроолоруңар болсо жазып койгула. Финансылык сабаттуулук деген нерсе аябай оор нерсе эмес, ушундай жөнөкөй бирден экиден сүйлөө менен дагы мындай түшүнүп анан акырындык менен, мисалы 1-2 жылда, керек болсо бир канча айда өзүңөргө үйрөнтүп мээңерди машыктырып алчу сонун адаттардын бири да. Бул да кадимкидей эле өзүңдүн мисалы келбетиңди кандай караганда өзүңдүн адаттарың бар болсо, мисалы акча коротууда дагы, акчаңды башкарууда дагы ошондой сонун адаттарды куруп алса болот да. Анан адамдын мээси бир нерсени эң жок дегенде 4-5 жолу жасаса, анан көнүп баштайт дейт. Мисалы эртең менен тура калып төшөгүңүздү жыйнай алган адатты, мисалы менин психологум айтты, сен күндө эртең менен төшөгүңдү жыйнайсыңбы депчи. Мен көрсөтөм, күндө эртең менен тура калып төшөгүмдү жыйначу эмес экенмин да. Анан күндө эртең менен туруп эле автоматтык түрдө төшөгүмдү жыйнап атып 5-6 жолу жасагандан кийин кадимкидей мен үчүн мындай адат болуп калды да. Ошол сыяктуу эле 5-6 жолу, балким 10 жолу, 20 жолу аракет кылып жасап көргөндөн кийин анан ушул финансылык сабаттуулук боюнча акчаны башкарууда, аң сезимдүү башкарууда, сарамжалдуу колдонууда адаттарыңыз пайда болуп, кадимкидей эркиндикке чыгып каласыз. Унутпаңыз, финансылык эркиндик бул жан дүйнө эркиндиги менен, жан соолук менен түздөн-түз байланышы бар. Канчалык финансыңызды жакшы башкарсаңыз, канчалык финансылык жактан көз карандысыз болсоңуз, ошончолук сиз өзүңүздү эркин сезип, сиздин менталдык абалыңызга, андан менталдык абал барбы, анан физикалык абалыңыз, ден соолугуңузга аябай таасирин тийгизет да. Ошол видеом жаккан болсо
жактыруу басып биздин каналыбызга катталып, анан ушунду окусунчу деген тааныштарыңыз болсо жиберип коюңуз. Анан суроолоруңуз болсо күтөм. Баардыгыңыздарга дени сак мамиле каалайм, өзгөчө чөнтөгүңүз менен дени сак мамиле каалайм. Чоң рахмат.